Арыңыздарга салам, сиздер менен Айкерим Жайырбекова. Жана бул видеону акыркы 1 жыл ичинде карыздарга батып кеткен, эч эле чыга албай калган ошол ситуациядан жана акыркы 1 жыл ичинде өтө катуу ооруп калган адамдар көрүңүздөр. Бул видео дал сиздер үчүн. Эмне үчүн мынчалык ооруп калдыңыз? Эмне үчүн карызга батып кеттиңиз? Эмне үчүн эч нерсеге көңүлүңүз жок? Жашоонун маңызын жоготуп жибердиңиз? Жөн гана жатып калдыңыз, алдыга умтулуу жок. Дал ушул видеодон жогонто аласыздар. Эмгенсиздер, темага кайрылалы. Мен азыр Telegram каналга балдарымдын оорусу боюнча подкаст жаздырып атып, ушул сөз оозуман чыкты да. Вот эгерде азыр сиз өтө көп карызга батып кеткен болсоңуз, чыга албай аткан болсоңуз, демек сиз бул жашоодо жерде калыштын, тирүү калыштын амалын издеп атасыз деген нерсечи. Анан ушул видеонун идеясы пайда болду. Бул эмне дегенди билгизет? Вообще, причем тут да, кандай тиешеси бар сиздин жашоого болгон каалоо менен карыздын? Кандай тиешеси бар оорунун бул жакта жашоо маңызын жоголуп кетишин? Мен силерге азыр именно карыз темасын ачып берем кененирээк. Бирок маанисин түшүнөсүздөр деп ойлойм. Акыркы 1 жыл ичинде, бул 1 жыл дагы эмес, вот октябрь, ноябрь мезгилде башталган окуя 2023 жылы. Ошондон бери жер планета Земля, жер планетасында өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Өтө көп нерсе өзгөрүп атат. И адамдарга ал кандай таасирин тийгизип атат? Түзмө түз айтканда, эч бир нерсени жашырбай айтканда, адамдар өлүп тирилип атат. Өлүп тирилип атат дегенде сиз өлүп анан кайра тирилүү эмес. Нет, сиз жашап атасыз, но в то же время вы умираете, акырындык менен өлүп, кайра возрождение тирилүү болуп атат. Ну, жердин энергиясы ошондой болуп атат. Именно ошол үчүн баягы жашоонун маңызы жоголуп кеткен, ошол ооруларга чалдыкканыңар, ошол карызга батканыңар ошол болуп атат. Эмне дегенди билгизет бул? Ким өзүндө байкады ушул баягы нерсенин баарын байкаган болсо, карызга батып кетүү, смысл жизни, жашоонун маңызын жоготуп жиберүү, же болбосо катуу ооруларга чалдыгуу, ошолдон чыга албай калуу, мындай бир состояниеда туруп калып, вообще жыла албай калдыңар, эмне кылар айыңар таппай калдыңар, просто турасыңар бир местеде. Же болбосо карызыңар ушунча көп, что оюңардын баары эле только карыз, кантип жабыш керек, эмне кылыш керек. Бул менин башыман өткөн окуя, ачыгын айтканда. Именно ушул мен өзү негизи өзүм башыман өткөн нерсени гана айтып берем, өзүмдүн опытымдан айтып берем. И эми ушул видеого эми даяр болдум окшойт. Карыз темасынан бул көп адамдар билчү эмес. Но ушунча проработанный болуп, ушунча психолог болуп, ушунча элге жардам берип жүрүп, өзүм ушундай карызга батып кеткен мезгил болду. Карызга батып кеткен темасы өтө банальный тема. Вот банальный тема. Настолько банальный, что казалось бы, мындай сыртынан караганда кантип эле болсун ушул нерсе дейсиң да. Если азыр уже вот басып өткөн жолду мындай аркага караганда, я понимаю, зачем это надо было. Эмне үчүн ошол история болгонунчу. Эң башынан баштайлы баягы жашоонун маңызы жоголуп кеткен, ооруп калган учурлар, баягы адам өлүп тирилип атат атпаймынбы? Азыр жердин энергиясы ошо болуп атат. Бүт баары ошондой өзгөрүп атат. И көпчүлүк адамда ушул нерсе сезилип атат. Просто эч нерсе кылбай жатып калган болсоңор, это про вас. Мен акыркы 2 айда ушундай состояниеда жатып, вот только чыгып келдим. Мындай түшүнүпчү, из-за чего это? Башында өзүмдү күнөөлөп аткам, может быть мага мотивация жетпейт, может быть мен целдерим жок болуп атат, каалоолорум жок болуп атат. Может быть, дабыл нерсе кылам, там коучинг, какой-то практикалар, өзүмдү жашоого алып келейин, жашоонун кызыгын ойготоюн деген историялар боло берди да, но что-то не работает. То есть мурунку иштеген методдор азыр иштебей калды деген сөз. Абсолютно сейчас ничего не работает. И потому что все меняется, все настолько меняется, что прям көзүңөрдү ачып чумгуча уже вообще другие энергии, да, мурунку иштеген практикалар иштебейт деген сөз да бул жактачы. Ошо башталган история. Мындай да, карыз, эгерде сиз карызга батып кеткен болсоңуз, азыр жашооңузда карыз аябай көп болуп аткан болсо, жашооңузда баягы карыз жабыш керек деген ой менен жашап калган болсоңуз, демек сиз ошол именно бул жашоодо карманып калыштын жолун издеп атасыз деген сөз. Сиз тирүүсүз, бирок сиздин энергияңыз все так меняется, что өлүп тирилип атасыз да, вы это не осознаете. Но все это происходит на уровне энергии.
на уровне чувств, мындай айтканда, сезимдердин, эмоциялардын, энергиянын негизинде болуп атат бул нерсенин баардыгы. Просто сиз билбей атасыз ал нерсени. И ошол мезгилде баягы ме так өлбөш керек, тирүү калыш керек. Надо что-то делать. Бул жерге каким-то образом надо цепляться. Карманып калыш керек, ушул жакта калышым керек деген история болуп атат. Кантип карманып кала алам? Карыз, конечно. Карыз болгондо сиз өзүңүздү бирөөнүн алдында карыздар сезесиз. Өзүңүздү демек мен дагы деле бирөө жарымга керекмин бул жерде. Менин ичер суум бүтө элек, түгөнө элек. Мен ошо карызымды кутулайын деген история менен. Ким эгерде карыздан дагы деле вообще чыга албай аткан болсо, бир карызды алып экинчисин монтип чабыштырып аткан болсо, ушунчалык бул жашоого карманып калганга аракет кылып атасыз деген сөз. Пока карызым бар, пока мен бирөө жарымга керекмин, пока ошону төлөмөйүнчө мен кетпейм деген история да. Пока мен жашай берем деген история. Вот это вот повторяется снова. Мен бул жолду басып өткөнмүн. В каком плане? Карыздын причинасы бир нерсе алуу же бир нерсе эмес, вообще причинасы вообще эле башка жакта. Но смысл в том, что жашоомдо настолько ушунча жашагым келген экен, ар 5 күн сайын обязательно бир платеж болуп калган. Бул где-то канча бир жарым жыл уланды. Андан кийин токтоду да. Ал токтогондон кийин смысл жизни еще потеряла. Анда түшүндүрүп берем. Получается, энергиялар өзгөрүп баштады. Аябай катуу оорудум мен октябрь айында. Прям отура албай, тура албай, жата албай, невозможно оорудум. Эч нерсе жардам бербейт. Дары ичсең жардам бербейт. А бирок дары ичкенде, вот самое удивительное, мен атайын эмелерди ичкен жокмун, обезболивающий ичкен жокмун. Анткени обезболивающий болгон нерсени притуплять этип коет, организмди полностью токтотуп коет. Мурун билинчү эмес, кийин сезип баштадым. Действительно, обезболивающий ичкенде болгон денеңди сезбей каласың. Абсолютно баягы ооруган жериңде эле эмес, не только ооруган жериң, полностью денеңди сезбей каласың да. Ошондуктан обезболивающий ичкен жокмун. Бирок аябай оорудум, катуу оорудум. Как бы хронический эле оору, просто обострение берди да настолько. Ладно дедим, что-то здесь не то депчи. Анан ноябрда бул уланып эле келаткан окуя, баягы ноябрда обострение болду окшойт. Аябай прям жестко. Ар 5 күн сайын платеж. Айдын 5-и келдиби, бир кредит жабышың керек, 10-у келдиби, экинчи кредит жабышың керек, 15-и келдиби, какой-то бир займ бар, 20-сы келдиби, да бир мен жабышың керек, 25-и келдиби. Мектебин төлөшүң керек, айдын аягы келди, курпата төлөшүң керек. Ушундай история да. Бүт барыңыз эмес, бир жагында мектеп, частный мектепте окуйт кызым. Бир жагында квартплата. На тот момент карыздын себеби ушул болду. Квартплата төлөш үчүн кредит алдык. Башында карыз алып баштадык. Карызды жабыш үчүн кредит аласың. Анын өсүп кеткенден дагы бир кредит жабыш үчүн экинчи кредит аласың. Анын болбой калганда займ аласың. Ортодон жолдошум телефон жоголуп жиберип, телефон алганга возможность болбой калды. Телефон көчкөндө телефон менен правасын жоготуп жиберип, праваны восстановить эткенге акча жок. Айтор ушундай бир жесткий бир история башталды да. Прям жесть, ушул октябрь айында башталган, 2023 октябрда башталган окуя. И каждый 5 күн сайын айтор төлөм да, төлөшүң керек. Просрочка кылбай, желательно да, төлөш керек бүт баарын. Потому что карыздын үстүнө карыз ала бергенсиң уже некуда. И ошондой жесткий график менен действительно жашадык. Аябай жесткий график менен кыштын күнүндө мындай история болду. Кышында жолдошум жумушка кирип, жаңы иштеп баштаган кезде машина бузулуп калды. Машинаны оңдогонго акчаң жок, потому что карыз жабышың керек. Кенен эле продукт алайын десең акчаң жок, потому что карыз жабышың керек. Понимаете? Макарон менен отуруп калган күндөр болду. Чисто макарон жейсиң, всё. Ал эле эмес. Кыштын карантилдесинде жолдошум кеда менен жүрүп калган күнү болду. Кышкы сапожка алганга просто нету денег. Акча бар, бирок карыздан ашпайт. Карызды жабышың керек. Выживание. Состояние выживания. Очойгон карыз, бирөөнү жаптым дегенче экинчиси келет, аны жаптым дегенче үчүнчүсү келет. Короче, вот так жестко, да? И башында түшүнбөй аткам. Ар жагынан чыгам, бер жагынан чыгам, проработка жасайм. Проработка жасаганда ал кандай жардам берип атты в моменте ошол кийинки платежду төлөгөнгө акча чыгып калат, потому что жолдошум жалгыз иштегенде ал жетпейт болчу анча карызды жапканга. Квартплата, карыз, жашаганың, мектеп, вот это все бир топ сумма чыгып кетет. Жолдошумдун чач кирпи чыгып келбейт ал нерсегечи. Анан я тут подключаюсь, какой-то практикалар жасайм, бир нерселер жасайм, бир продажа болот, бир нерсени сатам, айтор ушинтип как-то чыктык да. Потом баягы карыздар жабылгандан кийин, баягы обязательства баары бүткөндөн кийин, вот такая, все дедим да. С меня хватит депчи.
И 2 ай жаттым ошо менен. Бул жактан биринчиси это вот когда вот внутренне өлүп кайра тирилип атканда ты карабкаешься, как будто вот ошол жашоону кармап калыш үчүн, бул жашоодо калыш үчүн единственный выход это карыз. Карызсыңбы, пока өлбөйсүң. Карызың төлөп андан кийин өлө бер деген история да, бул биринчиси. Вот именно ошол смыслдан келип чыккан. Азыр кимде көп карыз болсо, значит у вас вот этот процесс, өлүп тирилүү процесси болуп атат дагы, внутренний, сырткы эмес, реальный жизни денеңер өлүп жаныңар чыкпай эле. Это внутренний, энергетический болуп атат, ошол нерсени түшүнүңүздөр эң башкысы. И ошон үчүн кармалыш үчүн сиздерге эмне кылып атат? Болушунча карызды притягивать, тартып атат сиздерге. Карызга батып атасыздар. Это одна из причин, бул бир причинасы, потому что кышында именно ошо карыз темасы прям обостренный болуп кеткен да. Мен карыз темалары боюнча практикалар жаздыргам толтура телеграм каналга. Смысл карыздын причиналарын жаздыргам, но азыркы эң обостренный, эң прям популярный смыслы ушул болуп атат да. Өлүп калбаш үчүн мозг себе придумывает вот эти долги. Экинчиси, карыз бул жашоонун маңызы, как смысл жизни. Карызыңар жок болсо жашоонун маңызын жоготуп коесуңар. Вот эта история со мной случилась. Карыздар бүткөндөн кийин, когда я закрыла, такая, все дедим да. А зачем дальше жить? Мотивации дальше зарабатывать нету. Мисалы, биринчи платеждан экинчи платежга чейин конкретный сумманы таба турган болсом, потом такая эчтеке кылбай жатып калдым да. Ичкен жериңе жетип атабы, карпатаң төлөнүп атабы, карыз болбой элесиң, кредитке батпай элесиң, все нормально. Все, понимаете? И ошол состояние 2 ай болгондо дагы, анан азыр эми кайтып келип атканым ошода. И ошондуктан ким эгерде азыр жесткий карызда болсо, же болбосо катуу ооруткан болсо, же болбосо смысл жизни полностью жоготуп алган болсо, у вас вот этот фаза болуп атат. Полностью жердин энергиясына жараша, мындай айтканда өлүп тирилип атасыңар. Вот это происходит. И просто мозг сопротивляется, потому что өлгүсү келбейт. Адамды любой болдон сактайт. И өлбөш үчүн карызга батыш керек. Карызың бар, пока живой деген история болот. Карызың бар, пока есть смысл жизни. Экинчи историясы баягы жашоо маңызын жоготуу. Карызың бар, смысл жизни. Жашоонун маңызы бар, жашоонун маңызы болбосо жашаштын эмне кереги бар? Тирүү өлүп болгон эмне кереги бар? Зомби болгон эмне кереги бар деген история да. И смысл жизни бар. Карызың бар, жашоо маңызы бар, пока живи. Ооруп атасың, пока ошол жакта жүрө бер. Ошонун ичинде вовлекайся, лишь бы баягы бул жашоодон тажадым деген история келбесин. Ооруп атасыңбы, ошол оору менен алыша бересиң, убактың өтө берет, и все деген сөз да. Ошондуктан кимде азыр действительно ошол состояние болот, ким ошол состояниеден чыга албай жаткан болсо, осознайте, что вы живой человек. Тирүү адамсыздар, сиз өлгөн жоксуздар. Вот это осознайте, прям өзүңөрдү мынтип кармап көргүлө, мынтип оорутуп көргүлө. Если есть боль, значит я живой деген сөз. Если я чувствую, бир нерсени сезип атсам, демек мен тирүүмүн деген сөз да. Ущипните себя, өзүңөрдү ойготкула. И просыпайтесь. Ойгонуш керек бул жактан первым делом. Экинчиси, карызды жапкандан кийин, вот представьте, что вы закрыли все долги, кандай болосуңар? Айтасыңар, вай, сонун болом, жеңилдеп калам, свобода, вот это все. Нет, этого не будет. У вас будет вот здесь пустота, боштук болуп калат жапкандан кийин. Почему? Потому что карыздан ары жагында башка цель жок, у вас нету. Самый главный фокусуңар, оюңардын баары только бир жакта азыр. Карыз жабыш керек, карыз жабыш керек, карыз жабыш керек. Сиз канча фокусту ал жакка койгон сайын, ошончо сиз баягы эмеңиз алыстай берет. Карыз жабуу процесси алыстай берет. Жаба албай кыйнала бересиздер. Поэтому сиз башка смысл жизни табышыңыздар керек. Башка жашоонун маңызын табыш керек, карыз эмес. Ооруп бүткөндөн кийин эмне болосуңар? То же самое, ой, жыргап калам, жеңилдеп калам. Нет, у вас бороться не с чем, потому что постоянно борьбада, постоянно бир нерсенин үстүндө иштеп көнүп калган. Бүттүңөр, все, вот так отуруп каласыңар. Поэтому обязательно анын аркасында конкретно сизди зажигать эте турган цель болуш керек, сизди ойгото турган цель болуш керек, андан тышкары каалоолор болуш керек, кыялдар болуш керек. Вот тогда сизде вот ошол нерсе ойгонот да. Ал үчүн мен эмне кылдым? Баягы вот так мындай отуруп калган кезде кыялдар боюнча өзүнчө 5 күндүк телеграм каналда курс бар. Ошол курсту өттүм, ошол курс менен кеттим. Первым делом то, что меня вытащило немного, но не до конца дегендей. Так, дальше оказывается, карыздын аркасында жашоо бар экен. Дальше, оказывается, можно жить деген история келдиби? Какая-то биринчи мечта, каалоо пайда болду, андан кийин цель пайда болду. Целим карыз жабыш эмес, а целим мол. Качан мен фокусту ошого койгондо,
мен ең башкы максатым азыр карызды жабуу эмес. Мен ең башкы максатым телефон алуу, там кийим алуу, потому что карыз болгондо настолько жестко болгондо эч нерсени ойлобой каласың. Там кафеге баруу, элементарный вот такие маленькие цели, чоң нерсе дагы эмес, чоң нерсени кое албаңыздар. Цель менен мечтаны аралаштырбаңыздар. Ошентип баштаганда у меня баягы первая тревожность кетти, тревогам потихоньку. Анан баягы целдерим аткарылып баштады и параллельно карыздар жабылып баштады. Параллельно только карыз жаба берүү эмес, анан калаган нерсемди алып бул жагынан карыз жаап баштадым. А когда вот карыздын баарын жабалайм, потом анан башкасын кылам деген, это вообще тотальная ошибка. Фатальная ошибка даже, я так скажу. Кандай процесстерди өттүм карызды жабууда, ошол состояниядан чыгууда, вот из состояния должника чыгууда, анан баягы состояниямды бир калыпка келтирүүдө эмне кылдым? Эң биринчи эле как раз ошондой тревожный состоянияда жүргөн кезде чакровый финкод дегенди көрүп калдым. Что-то интересное дедим да. Менде финкод бар, финансовый код, баягы каалаган максаттарыңызды, каалаган бир целиңизди аласыз дагы, ошого жазасыз, купюрага жазып, там конкретно прицел пост коюп коесуз, и все это исполняется. Биз ошентип эң биринчи финансовый код үйрөнгөндө 2 жумадан кийин машина алабыз. Ойдо жок жерден эле. Ошо менен көпчүлүгү да еще мени тааныйт. Экинчи история менин күндөлүгүм менен тааныйт. Анан бул состоянияны баягы чакраларды өздөштүрүп баштадым. Так, чакра, азыр выживательный часть, так, биринчи Муладхара чакрада жүрөт экенмин. Вот эта вся история. Мурун чакрада элем монтип отурган баягы буддизмди, жана буддаларды элестетчүмүн да, монахтарды элестетчүмүн да. Чакрада эле ошол ойума келет эле да. Либо какой-то бир секталар ойума келет эле да. Образ ошо келет эле. Анан чакровый финкод деген таптым. Аны эсептедим дагы, телефондун экранына коюп койдум. Эртең менен баягы тревога жок. Карыз жабыш керек, эртең күнү эмне болот, кантем деген тревога жок. Нету ничего. Вот прям тотально жоголду ошол нерсе. Вау дедим да. Потому что бул деген именно баягы выживательный частька жооп берет да, баягы тревоганы бүт баарын алып сала турган. Эч нерсе кылган жокмун, просто тууган күнүм менен эсептедим да, коюп койдум. Все, этого было достаточно. Баягы биринчи чакраны каким-то образом проработка жасаш үчүн. Биринчиси. Андан кийин кийинки шаг эмне болду? Деньги в легкости деген разбор бар. Ошо разборду жасадым. Ошо разбордун ичинде баягы эң биринчи чакраны проработка кыла турган, баягы выживательный часть мындай успокаивать эте турган, и акчаны чакыра, акча энергиясын айландыра турган, акча чакыра турган деп эмес, именно денеде акча энергиясын мындай движенияга келтире турган практика бар. Ошону жасадым. Такая, окей, нормально. Все пошло нормально. Дальше кеттиби? Дальше үчүнчүсү именно кыялдагы жашоо деген курс бар. Мен аны курс кылып атайын өткөнмүн. Ошол курстагы баягы кыялды өзүнчө, максатты өзүнчө жазып, отличать этип, полностью жасап баштадым. Это үчүнчү шаг болду. И мне уже стало понятно, так, вот это я не трогаю, а вот с этим я буду работать. Цельдер бар, и я над этим работаю. Что дальше? И дальше, конечно же, разбор. То, что я люблю, да. Карыз боюнча разборду толтура бар, телеграм-каналга, жабык телеграм-каналга чыгарганмын. Платный и бесплатный эмес, сразу айтайын. Баягы. И дальше уже пошли проработки. Уже проработкалар дегенде ар кимдики бул жакта индивидуально иштейт. У кого что болит, ошол жашап проработкалар. И проработки пошли. И все стало на свои места. И все потихоньку оңолуп баштады. Менин состоянием оңолду, и все нормально стало, да. И потом уже баягы смысл жизни деген история потихоньку, окей, эртең менен туруп алып, а зачем мен ойгондум деген история пайда болбой калды уже. Бул жакта уже разычылык пайда болду. За то, что я прошла этот опыт, ошол опытты өткөнүм үчүн, ошол мисалы мага карыз темасы менен көп запростор келет эле да, мурунчу, бирок түшүнчүмесим да, как с этим работать. Кантип иштейм бул карыз темасын? Өзүм өмүрү карыз алып көрбөсөм, мынча карызга батып көрбөсөм, мен адамдын баягы эмоцияларын, ошол учурда кандай сезимдерди сезет, эмнени ойлонот билбеймин да. Вот это я не знала, да, и вот на тебе получила, да. Карыз болгондо, мондай сырам төлөш керек болгондо, каково это я почувствовала на своей собственной шкуре. Жарым жыл мага жетиштүү болду. Я такая, окей, рахмат дедим да, я тебя услышала.
башыман өткөрдүм, көрдүм, теперь могу помочь лучше, мындай жакшыраак жардам бере алам, тереңирээк жардам бере алам, потому что башыман өткөн история мне уже бул тема жакын, и башка адамдын болин я смогу прочувствовать и помочь ошол исходя из этой боли деген историяга келдим да. Вот. Кимге кайсыл нерсе керек болсо, азыр өзүң кандай сезип аткан болсо, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Биринчи консультация бекер. Жана чакровый финкод, там разбор айтып аткандарым өтө чоң сумма эмес. Мисалы финкод, чакровый финкод экөө 200 сомдон турат, 200 сомдон 400 сом турат. Это самый минимальный, эң арзан баадагылар ушулар. Деньги в легкости, мисалы канча акчаңыз бар болсо ошол суммага ала турган разбор. И мындай бул эме да, бул эмне үчүн болгон, эмне үчүн мындай баалар келип чыккан, откуда все это, потому что качан сен ушундай бир оор ситуацияда турганда, эмне кыларыңды билбей жатканда, акча таппай карайлап атканда, бирөөнө барып айтсаң, там 7 000, 10 000, 15 000, 50 000 десе, сен и так башкасына акча таппай атасың, карызыңды жапканга, каяктан табасың деген история деген да. Но психологический жардам керек, что-то такое нужно деген история да. Түшүндүм да. Вот мен азыр, мне даже нету, мисалы барып бирөөнө там 1000 сомго бир нерсе сатып алганга шартым жок. Но 200 сомго я могу хоть что-то изменить, и разбор сатып алганга там 300-400 сомго, 500 сомго я могу это себе разрешить. Ошону ала алам, баягы алып ошону жасай алам, и я знаю, что это мне поможет. Вот именно ушул максатта ушундай минималдуу баалар келип чыккан, чтобы өзүңүздөргө как скорую помощь болуп жардам бериш үчүн. Когда вы не понимаете, что делать, куда идти, кантип ушул состояниеден чыгам дегенде, самый минимальный, прям моментально жардам бере турган историялар. Мисалы жардам берем, бирок сен мага там 20 000 төлө, 10 000 төлө, анан 50 000 төлө эмес. Окей, просто возьми вот это, попробуй. Бул жакта просто энергообмен. Бекер берсе бул нерсе иштебейт. Обязательно нужно чем-то платить. Акча менен это самое лучшее, самое быстрое. Акча менен төлөдүң, все. Получил результат, пошел дальше дегендей да. Вот именно ошол максатта өзүмдүн башыман өткөндөн кийин ушундай минималдуу баалар коюлган. Ошондуктан жазыңыздар, бул жака WhatsApp номерин жазып коем. WhatsAppка жазыңыздар, эмне керек болсо ошол боюнча. Вот YouTube'дан ушул видеоңду көрдүм, менде мондай ситуация, эмнеден баштайм, что делать? Я вам айтып берем полностью. Айтасыздар, менде вот азыр көп акчам жок, либо менде мондай мүмкүнчүлүгүм бар, я готова работать. Если там аябай чоң суммадагы карыздар болсо, чоң проблемалар болсо, возможность бар болсо, в то же время, да, батыраак чыкканга, то это другое дело. Жок, менде вообще возможность жок, но 200 сом, 300 сом, 500 сом бар. Эмнеден баштайм, ошого эмне бере аласың десең, я вам предложу, что надо. Ошол. Барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе көрүшкөнчө, сөзсүз түрдө жазыңыздар.